Сиздин депутат Кыргызстан мамлекет катары жерден буурун көтөрүп кете алабы, же тескерисинче коктук олотто урууга бөлүнүп бытырап жок болуп кетеби? Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Элдик каналдын түз эфиринде Сиздин депутат программасынын кезектеги чыгарылышы, анын алып баруучусу мен Мерим Байалиева. Программанын негизги максатын дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетели. Парламенттеги мыйзамдарды кабыл алуу, коомдогу маанилүү саясий, социалдык, экономикалык талуулуу маселелерди коомчулукка алып чыгуу, аны талкуулоо маселеси менен аны чечүү болуп саналат. Берүү 20 мүнөткө созулат. Ушул убакыттар аралыгында алып баруучу 4 суроо берет. Ага оппоненттер 45 секундтун ичинде жооп берүүсү абзел. Ал эми эгер ошол 45 секундтун ичинде жооп бере албай, үлгүрө албай калса, андан кийинки суроого кезек бериле берет. Ал эми тескерисинче ошол 45 секундтун ичинде жооп берип жетпей эле жооп берип калган болсо, анда ошол убакыт, калган убакыт күйүп кетет. Биз бул программабызда эң биринчи 4 суроону алып баруучу берет, андан кийинки суроолорду болсо бүгүнкү келген конокторубуз бири-бирине ушул теманын алкагында суроо ирет түрүндө өтөт дагы. Бүгүнкү программабызда видео түрүндө элдерден келген суроолор дагы жагырмакчы. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү программабыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Студиябыздын меймандары Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП фракциясынан Абдыманап Кутушев, жана ошондой эле Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты, Ата Журт фракциясынан Улукбек Кочкоров. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Мына ошентип эгемендик алганыбыздан дээрлик 20 жыл өткөндөн кийин дагы кайрадан биз мамлекеттүүлүктү түптөө боюнча маселени күндүн тартибине коюп калдык. Ал эми ошо Алмазбек Атамбаев дагы өлкө башчысы 2014-жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялады. Айрымдар бул маселени абдан кубатташып, колдошсо, тескерисинче бул мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө кандайдыр бир саясатты бекемдөө маселеси турат деп дагы чыккандар дагы болду. Абдыманап мырза, мынакей эгемендүүлүктү алганыбызга 23 жыл өткөндөн кийин биз эмне үчүн жаңыдан гана ушул маселени көтөрүп чыктык? Себеби эмнеде? Себеби азыр дүйнө кооптонуп турган мезгилде коркунучтар бар да, реалдуу коркунучтар бар экенин баарыбыз эле туюп турабыз. Ошон үчүн эгерде бизде мамлекет мыйзам негизинде түптүү болуп турбаса, кандай бир коркунучтуу процесстер жүрүп кетиши мүмкүн да. Өз мамлекет негизинен 3 принципке таянып уюшулса, мамлекет органдары ошол негизинде иштесе жакшы да. Биринчи принцип бийлик элге таандык болуш керек, эл шайлаган мамлекеттик органдарга. Экинчи принцип бул мамлекетте адам укуктары сакталыш керек, корголуш керек. Үчүнчү принцип мыйзам алдында баары бирдей болуш керек. Сиздин анда убактыңыз бүтү, сиз жооп берип бүттүңүз, Анда эмесе, Улук мырза, сизге суроо. Эмне үчүн биз ошол дагы деле ушул 23 жылдан кийин эгемендүүлүктү алганыбызга 23 жыл толгондон кийин гана мамлекетти түптөө маселесин киргизип жатабыз дагы. Бул максаты эмнеде? Ушул биз долбоорду ушул жылы ишке ашырып жатканыбыздын негизги максаты эмнеде деп ойлойсуз? Бунун артында эмне турат? Эми тилекке каршы мына 23 жыл эгемендүүлүк алганыбыз менен мына 2 жолу төңкөрүлүш, революция болду деп атабыз. Ошо бийлик жаңы айтылып кеткен принциптерине таянып жакшы адилеттүү иш кылбагандыктан наразычылык болуп, ошонун аркасынан ар кандай процесстер жүрүп кетти. Бул мамлекеттүүлүгүнө залакасы келе тургандар бир процесстер жүрдү. Андыктан балким биздин президент ушуну бир кайра карап көрүп, эмне иштерди аткарышыбыз керек, ушу мамлекеттүүлүгүбүздү кайра бекемдөө боюнча иш-чараларды көрсөк деген ниетте чыгарган болуш керек. Бирок негизинен ушул мамлекеттик органдардын иштеп аткан көп принциптерине туура эмес болгондуктан болуп атат го деген ойдомун. Сиздин убактыңыз бүттү, Абдыманап мырза. Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетүү коркунуч алдында турат. Анткени элдер бири-бирин укпайт. Ошондой эле мамлекетке таптакыр баш ийбейт деп дагы ошол эле коңшу өлкөлөр, ошол эле чет элдик серепчилер айтып келишет да. Анан сиз ушул маселеге кошуласызбы? Кыргыздар чын эле өзүбүздүн мамлекетибизди түптөй албайбызбы? Бул айтылган сөздөр биздин мамлекеттин душмандарынын мындай айтканда келжирегени да. Дүйнөдө 7000ден ашык эл бар. Болгон 200 мамлекет бар. Дүйнөдө 5000ден ашык тил бар. Болгон 130 гана тил мамлекеттик тил деп жарыяланган да. Кудайга шүгүр, кыргыз тили мамлекеттик тил.
кыргыздардын өзүнүн мамлекети бар, Кыргызстан деген. Албетте бизге жамандык каалагандар, биз мамлекет жок болуп кетишин каалагандар бар. Өзгөчө азыркы парламент система бизде иштеп жаткан кошуна өлкөлөргө көбүнө жага бербейт. Ошон үчүн ар кандай журумдар айтылышы мүмкүн да. Бирок бул система аябай жашоого жөндөмдүү жашап кетет. Менимче жемиши жакын арада эле көрө баштайбыз. Ишенесиз? Ишенем. Улук мырза, анда сизге мындай суроо. Сиз буга чейин ошол чек арада бийлик, чек араны коргоодо бийлик алсыз болуп жатат деп айтканыңыз бар эле да. Анан бирок ушул Баткен окуясындагы дагы бир жолу далилдеп кетти. Баткен окуясында мамлекет туруп берди деп баткендиктер өздөрү айтып чыгышты. Ал эми сиз азыр ушундай күчтү сезип жатасызбы? Чындыгында айтканда, ушу чек аранын маселелерин чечүүдө биз мамлекет катары мамлекеттүүлүгүбүздү көрсөтө албай атабыз да. Маселен, бир эле фактын айтып коеюн. Өзбекстан менен 11 баягы өткөрүү пункту макулдашылган болсо, алар үчүн 9 иштейт, биз үчүн бир гана пункт иштеп келген да. Бул мамлекет катары мамлекеттүүлүгүбүздү көрсөтө албай аткандыгыбыз, адекваттуу бир иш-чараларды көрө албай аткандыгыбыз. Экинчиси, мына канча айтып келатабыз, ошол делимитация, демаркация маселелерин чече албай атабыз да. Ошолорду биздин баягы кошуналарды отургуза албай атабыз. Отургузуп сүйлөштүргөнгө бизде бүт рычагдар да бар эле, тилекке каршы муну чече албай атабыз. Үчүнчүсү, былтыр мына Чарбакта маселе болуп келгенден кийин бир топ иш-чараларды аткарайлы деп туруп көрдүк, бирок аягында эмне болду? 2 жыл болду, 1 айылга дагы деле суу чыгара элекпиз да. Ушунусу өкүндүрөт да. А ошол эле учурда Өзбекстан Сиздин убактыңыз бүттү. Анда эмеси азыр биз ушул темабыздын алкагындагы кийинки биздин суроолорубузга өтөрү эле. Бул кийинки суроолор сиздер өзүңүздөр бири-бириңизге каалаган теманын алкагында. Темадан чыгууга болбойт. Каалаган 2 сурооңуздарды берсеңиздер болот. Кимиңиздер берип баштайсыздар? Келиңиз анда Абдыманап мырза, сиз берсеңиз болот. Улукбек мырзага мен биринчи суроомда азыр мамлекеттүүлүктү бекемдели деп атабыз. Жана жакында эле Коргоо кеңеши дин иштери боюнча маселени карады. Экөө менен байланышкан суроону берейин да. Бизде жума күндөрү парламентте фракциялар жыйын күнү. Бирок ошол эле күнү жума намаз күнү да. Мамлекеттик маанилүү маселелер каралып атса фракция отурумунда, бирок депутаттардын билбөлүгү жума намазга барабыз деп атса, бул мамлекет үчүн туура көрүнүшпү же анча туура эмес көрүнүшпү? Сиздин жообуңуз? Мен ойлойм, эң эле туура көрүнүш. Мен ойлойт элем, ошо мамлекеттик бийликте бүт имандуулар Кудайдан коркуп бирдемеге ишенген адамдар иштесе, Кыргызстанда өнүгүү өсүү болот эле. Фракциялык күн, ооба, мен муну менен толугу менен макулмун. 10-до башталат, саат 1:30 чейин бүтүргөнгө, маселелерди караганга бүт мүмкүнчүлүк бар. Маселен, биздин фракцияда ушу саат 3-кө чейин же 4-кө чейин отуруп талкуулаган эч кандай бир жагдайлар болгон жок. 1:30 чейин бүт маселелер бүтөт. Андан кийин барып туруп, ошо Кудайдын алдында өзүнүн бир парыздарын аткарганга бүт мүмкүнчүлүк бар. Мен башка ушу мамлекеттик бийликте отурган ошол эле министрлерди, ошо премьер-министр баарын депутаттарды чакырат элем, келип туруп бирөөдөн коркушубуз керек. Биз Кудайдан коркуп, ошо бирөөнүн акысына жегенде. Убактыңыз бүттү. Эми Улук мырза, Абдыманап мырзага болгон сурооңузду берерсиз болот. Абдыманап мырзага менде мындай бир суроом бар да. Карап айтсаңыз болот. Өткөндө Коргонуу кеңешмеде бир маселе каралды. Сиз дагы ошо Коргонуу кеңешмени айтып калдыңыз. Бул коррупция маселеси боюнча да. Ал жерде бир мынандай маалымат айтылды да. 2012 жылы коррупция багытында козголгон иштердин ошо сотко барганда 68,8% жокко чыгарылган. 3% акталган. Демек 71% бүгүнкү күндө халастой жумуш болуп атат да, эч бир натыйжасы жок жумуш болуп атат. Ошол эле көрүнүш 2013 жылда ала турган болсок, 39%, 40% жокко чыгарылган, баягы сот териштирүү болуп атканда состав жок же события жок деп прекращение болгон, 16% акталган да. Ушундай коррупция менен күрөшүүдүн кереги барбы? Эмне үчүн жана ушундай көрүнүштөр биздин мамлекеттүүлүктү түптөгөнгө түрткү береби, бербейби? Ушу боюнча бир жооп берип койсоңуз. Коррупция күрөш өзү комплекстүү 3 багытта болуш керек менин ишенимде. Биринчи багыты коррупцияга мамлекеттик ишканалардын иштөө принцибин ылайык кылыш керек да, схемалар жумуш керек. Экинчи багыт түшүндүрүштөн жүрүш керек. Бул иш жаман экенин элге түшүндүрүп, ошо мамлекет кызматкерлери да түшүнгөндөй болуш керек.
Бул арасы үчүнчү багыт репрессия. Коррупцияга малынган адамдар коомдон изоляция болуп, камакка алынып, түрмөгө отуруш керек да. Албетте, сот системасында мүчүлүштөр бар. Сот реформасы бизде кечигип атканын моюнубузга алып атабыз. Сонун жылы башталышы керек эле. Мына кечиги эми жүрүп атат. Тергөө иштеринде деле менимче ички иштер министрлигинде да реформа жүргөндөн, пакет реформа жүргөндөн жакшырат деген ишеним бар. Урматтуу депутаттар, келиңиздер, азыр биз мамлекеттүүлүктү бекемдөө темасынын алкагында сүйлөшөлүк. Сиздер бир аз темадан четтеп кеттиңиздер. Эми азыркы дагы бир-бирден сурооңуздар калды. Ушул сурооңуздар мамлекеттүүлүктү бекемдөө темасына арналсын деп ишенем. Абдымалык мырза, сиз сурооңузду бере берсеңиз болот. Быйыл жайында өкмөт жаңы мыйзам долбоорун алып келип, жазындап келген да. Бийлик системасын, бийлик вертикалын бекемдөө боюнча. Бирок ал парламенттен өтпөй атат, 2 жолу кайра кайтарды парламент. Ушу боюнча Улук мырзанын оюн билейин деген. Рай кеңештердин кайра калыбына келиши, айылдык кеңештердин функцияларынын азайышы, акимдердин функцияларынын күчөшү, премьер-министрдин ошо айыл өкмөттөргө акимдер болгон өзүнүн ыйгарымдыктарын күчөшү эмнеге алып барышы мүмкүн? Ошо мен депутат болгондон бери бир нерсени байкап калдым да. Биз бир мыйзамдарды кабыл алабыз дагы. Бир нече убакыт өткөндөн кийин эле кайра бул туура эмес болуп калды, кайра кайтышыбыз керек экен деп жүрөбүз да. Биз мына 2 теп күчтүү бюджетке өтөбүз, ошол жергиликтүү бийликти күчтөндүрөбүз деп айтып келип, ошого тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, эми кайрадан жок бул болбойт экен, кайра ошо мурдагы принципке түшөлү деген ушундай эле басып жүрөбүз да, баягы бир эле жерде эле басып жүргөндөй болуп атабыз. Мен ойлойт элем, ошо жергиликтүү бийликтерди күчтөндүрүш үчүн аларга бир финансылык мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек да. Алар силер мына бийликсиңер, өзүңөр билгендей чечкиле жергиликтүү маселелерди деп туруп, бирок ошону финансы булактары менен бекитип бербесек, ошол аларды чечкенге акчалары болбосо, алар албетте өзүнүн баягы алсыздыгын көрсөтүп атат да. Сиз акыркы сурооңузду берсеңиз. Менде бир мындай суроо бар да. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болду, бул парламентте да айтылды. Кээ бир өзбек тилиндеги, тажик тилиндеги мектептерде, мына былтыры Кадамжайда Советский айылындагы немеде дагы бизде окуу куралдары жетишпейт. Андыктан деп туруп, ошо ар кандай мамлекеттин өкүлчүлүктөрүнө, элчиликтерине кайрылып китеп берсеңер деп. Өзбек мектептер, өзбек тилиндеги мектептер, тажик тилиндеги мектептер ошол Тажикстандын же Өзбекстандын окуу куралдары менен окуса, бизде мамлекеттүүлүк түптөлбөйбү? Экинчи маселе, дагы бир маселе, мынабу маалымат коопсуздугу боюнча. Мына көп чек ара айылдарында биздин кыргыз телевидениясы жакшы тартпай, ошол Тажикстандын, Өзбекстандын каналдарын көрүп, жаштарыбыз ушундай бир тарбия алып келатат. Бул ошо мамлекетти түптөөгө кандай бир залакас тиеби, ушу боюнча кандай иштер болуш керек эле деп ойлойсуз? Албетте, сиз айткан көрүнүштөр болот, бул туура эмес. Кыргыз мамлекетинде бардык билим берүү системасы мамлекет тилде же расмий тилде болуш керек. Буга биз каражатты аябашыбыз керек. Себеби идеология деген менин түшүнүгүмдө бул биринчи кезекте билим жана маданият да. Эгер маданият жок болсо, дин дагы коркунучтуу болот. Мисалы, Европада баягы кайра жаралуу орто кылымда жүрүп атканда, ал диний процесс болгону менен ал маданий деңгээлде болгон да. Ошол убакта картиналарды аз көрүп жүрөбүз, маданият жок болсо, коркунучтуу да. Ошол экинчи суроо деле ошондой эле жооп да. Маданият менен динге биз аябай көңүл бурушубуз керек. Ошондо гана биздин келечегибиз жакшы болот, мамлекет дагы светтик мамлекет катары өнүгүп өсүп кете алат. Сиздерге чоң рахмат, бири-бириңиздерге суроо бергениңиздер үчүн. Эми Улук мырза, мени мындай суроо кызыктырып жатат. Мамлекетти курутуп жаткан бир жаман жат көрүнүштөрдүн бири бул жердешчилик маселеси да. Бүгүнкү күндө бул ушундай бир талкууга алынып, көйгөй жаратып жаткан чагы. Анан ушул жердешчилик маселеси эмнегедир коомчулук арасында эмес, тескерисинче саясий чөйрөдө күч алган. Ал эми сиз, Улук мырза, өзүңүз дагы ушул жердешчилик менен оорубайсызбы? Жок, мен оорубайм. Жердешчиликке оорубайм деп калдыңыз. Ана жердешчиликке кандай карайсыз? Аны кантип жойсо болот? Жердешчиликти кандай жойсо болот? Мен ойлойм, бүгүнкү система, мына курулуп аткан система бул жердешчиликке жол бербейт деген ойдомун. Себеби ар бир саясий партия мурда одномандатный системамен барып атсак, ошол бийлик
немелери ошол одномандатный менен келгендер менен түптөлүп атса, бүгүнкү күндө партийный система жердешчиликкө жол жок деген бөгөттөр коюлган деген ойдомун мен. Жок, биз аны кантип жойсок болот, жердешчиликти? Сиздин кыскача оюңуз. Жердешчиликти мыйзамдар так аткарылса, жаңы айтып кеткен ошо болсо. Сиздин оюңуз түшүнүктүү. Абдыманап мырза, мына биз ушул жылда эле алганда 1 жыл ичинде 2000ден ашуун түрдүү саясий багыттагы нааразычылык акциялар өтүптүр өлкөдөчү. Анан кийин алардын албетте ушундай нааразычылык акцияларды уюштурууга биздин конституциясы жол берет. Бирок да деген ошондой нааразычылык акциялардын арты барып туруп кандайдыр бир имаратты басып алуу, же болбосо кандайдыр бир жолдорду тосуу менен уланып жатат да. Анан кийин бул кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин пайда балына өз кедергисин тийгизбейби? Албетте тийгизет. Эгерде бизде укуктук нигилизм боло берсе, жол тосса боло берет, имарат басып алсак боло берет деп ой бекемдей берсе, туура эмес да. Бирок мен байкап атам, акыркы кезде ошол эле митинг аракеттери барган сайын локалдуу болуп атат. Көрүп атабыз, азыркы эле митинг болуп калган митингтерди бүткүл республика боюнча колдоп кеткен учурлар жок да акыркы кездечи. Демек бизде эл өзгөрүп баратат. Демократиянын жакшы сапаты бар экен. Ар бир жыл өткөн сайын эл өзгөрүп экен да. Кыргызда эле сөз бар, эл жаңы депчи. Демократия учурунда, ачык коом учурунда эл андан да тезирээк жаңырат экен да. Азыр эл эркиндиктин баркын, демократиянын баркын билип баратат да. Менимче бул жакшы жемиштерин берет жакында эле. Чоң рахмат. Эми экөөңүздарга тең бирдей суроо берилет. Ошол бирдей суроого 45 секундтун ичинде жооп берүүгө үлгүрөсүздөр. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылы деп, ушул жылды мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылы деп жарыялап коюу менен мамлекет түптөлүп калабы? Кимиңиздер баштайсыздар? Албетте аракет кылса берекет дейт да. Түгел мисалы Далай Лама деген буддисттердин жетекчиси айтып атпайбы? Чөл Кудайга сенергенде өнүгүп кетпейт, аракеттен өнүгөт депчи. Мына аракеттерин жасап атканы мыйзамда өчүрүштөрдү жок кылабыз, билесиздер да. Мыйзамдын аткарылышын бекемдейбиз. Биздеги баягы принциптер орносо, мисалы мыйзам алдында баары бирдей принцип орносо, бул мамлекеттүүлүктүн бекемдешине аябай чоң салым кошот. Анан биз кыргыз мамлекети дүйнөдө жалгыз биздин мамлекет экенин билишибиз керек. Бул мамлекет бир эле бизге керек экенин жакшы түшүнүш керек да. Бизге жакшы мамиле кылган тууган башка өлкөлөр дагы кыргыз мамлекети аларга бизде керек эмес экенин билет алар. Алардын жакшылыгын көрүп, бирок өзүбүз коргошубуз. Сиздин оюңуз? Албетте жарыялап коюу эле ар кандай бир мындай иш-чараларды, баягы символикаларды мамлекеттик жана башкаларды мындай реклама кылуу, жайылтуу, ар кандай конкурстарды өткөрүү менен муну мамлекеттүүлүктү мындай бекемдөө мүмкүн эмес. Мамлекеттүүлүктү качан гана жана Абдыманап мырза айткан 3 принцип толугу менен иштегенде мамлекеттүүлүк өзү түптөлөт деген ойдомун да. Мен эмнени айткым келет? Эгерде жөнөкөй инспектор жолдо туруп тосуп атса, ага бир звонок кылып туруп чыгып кеткен мүмкүнчүлүктөр жок болсо, жөнөкөй бир салык кызматы эгерде текшерип бирдемени жазган болсо, аны жокко чыгара турган бир рычагдар, баягы телефонный праволор жок болсо, жөнөкөй следователь өз каалагандай тергеп мыйзам алкагында ошондой боло турган болсо, бирөөдүн указкасын күтпөй, ошондо мамлекеттүүлүк түптөлөт. Рахмат сиздерге. Азыр эми кезекти видео суроолорго берели. Калк арасында дагы сиздерге карата суроолор берилген, ошолорго көңүл буруп койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, экөөңүздөргө тең суроо. Саруда 8 айдан бери жол тосуулар болуп турат. Бирок аны айрым күчтөр күйүлөп жатышат, ушу Сарууга алып чыгып атышат деп айтышса, кээ бирлери чын эле булар күнтөр үчүн күрөшүп жатат деп мүнөздөмө берип атышат. Сиздер чындыкты кайсы тарапта деп эсептейсиздер? Мен чындыктан жок шыкпай калдым суроо. Бул жерде Саруудагы маселе боюнча болуп атат. Чындап эле бул сарулуктар кумтөр үчүн күйүп жатышабы, же болбосо алардын артында кандайдыр бир күчтөр жатабы деген суроо болду. Чындык кайсыл тарапта деген? Кимиңиздер жооп бересиздер? Мен жооп берсем, Саруу айыл өкмөтүндө 7000 калк бар. Жети-Өгүз районунда 80 миңден ашык калк бар. Кыргызстанда 5 миллион 800 миң калк бар да. Анан биз ушундай адаттан кетишибиз керек да, бир айылдын элин бир бөлүгү бүт өлкөгө өзүнүн шартын таңуулабаш керек. Энди биз ушул жөрөлгөн өтөл улап кетсек, анда биздин мамлекет чачырап кетет да. Анан көрүп атпайбызбы бул жерде кандай
саясий күчтөр уламаларды барып козутуп атканын, кызытып атканынча. Ошондуктан биз мындай чакырыктарга жетегинде кетпей, ошол эле кумтөр маселеси олуттуу эксперттердин, билген экономисттердин, өкмөттүн жакшы адистеринин негизинде чечиш керек да. Саруу элинин артында кандайдыр бир саясий күчтөр турат дегенге мен макул эмесмин. Мынабу саясатта жүргөн адам катары, эгерде сен митингге акча менен алып чыга турган болсоң, ал жарым сааттык, 1 сааттык, аш барса 2 сааттык митинг болот. Бирок 6 айлап ошол көчөдө туруп, мына бүгүнкү 20 градус суук болуп аткан шарттарда дагы турган, мен ойлойм, эч кандай күч аларды мындай эме кыла албайт да. Андыктан мен ойлойм, алар талапты туура коюп атышат. Биз айтып атабыз 1 эле айыл деп туруп, 1 айыл эмес, 1 адам келсе дагы биз ошолорду угуп туруп, эмне үчүн, эмне түртүп атат буларды ушундай бир чыгып, ушундай бир жолдор менен барууга деген биз териштиришибиз керек, ал боюнча иштешибиз керек. 1 эле айыл, Кыргызстанда 400дөн ашык айыл бар деп туруп кол шилтеп койгон бул туура эмес. Биз барып туруп ошол жакта өкмөт башчысы баш болуп ошол жакта туруп ишти кылыш керек деген ойдомун. Анда кийинки суроого кезек бере берсек. Жогорку кеңеш илимдүү, билимдүү адамдарсыңар. 120 депутатты албай эле коелу. 2 депутат эмне салымыңарды коштуңар мамлекетке? Биринчи жооп берип коесузбу? Эми албетте ошол каралып аткан мыйзамдарда ар бирибиздин салымыбыз бар. Жеке мен өзүм боюнча мына 2 жыл, 3 жылдык иштеп аткан учурда 17ге жакын мыйзамга өзүм жазып ошо катыштым. Андан сырткары дагы мына комитеттерде, башка жерлерде мына контролдук функцияларды аткарууда да бир топ иш-чараларды аткарып келатабыз. Мурдагыдай кабыл албаш керек да, депутат болуп мына барып айылыңа эмне салып бердиң, спорт зал салдыңбы же жол салып бердиңби деген биз андан кетишибиз керек. Депутат меценат эмес, депутат ошо мамлекеттин түптөлүшүнө жакшы мыйзамдарды жазып, ошол мыйзамдардын аткарылышын контролдоо жагынан көбүрөөк аракеттениш керек деген ойдомун. Андыктан жалпысынан мен ушундай эле жооп берет. Келиңиз. Сиз жооп берип коесузбу? Мен депутат болуп келгениме 2 жыл болду. Келгенден бери конституциялык мыйзамдар мамлекет түзүлүш жана адам укуктары комитетте иштеп атам. Ошол комитетте палатада дагы мыйзамдар талкууларына активдүү катышып, өзүм салым кошууга аракет кылып атам. Андан тышкары өкүлчүлүк милдетибиз бар, контролдук функциябыз бар, ошонун баарын аткарууга аракет кылып атам. Мисалы мен быйыл жайында 5 күн Сукөлдө салдым, калган убакта Кыргызстандын 30 район жана шаарларында болуп, көйгөйлөрдү билип чыктым да. Бизде азыр партиялык система болгондо бир регион депутаты эмеспиз да, биз бир округдун депутатыбыз. Округдун аты Кыргызстан. Кыргызстан бир өлкө, бир эл, бир округ, бир мамлекет да. Мен азыр ошол өлкөлөрдүн, ошол райондордун бардык жерлеринде болгон райондордун маселелерин көбүн билем. Ошол боюнча иштеп атам, мен салымдарды кошууга аракет кылып атам. Сиздерге чоң рахмат. Программабыз анда эмесе соңуна келип жетти. Карттарыкта кыргыздар ары чайпалып, бери чайпалып, бирок жоголуп кеткени жок. Учурда дагы тарыхтын оор сыноосун башынан кечирип жаткан чагы. Айылы бүтүн аман, журту бүтүн эсен деген сөз дагы карттарыктан алынган сабактардын бири болуп жүрбөсүн. Мына ушундай учурда биз кыргыз элине эмесе мамлекетибиздин боосу бекем болсун, тарыхта кыргыз деген ат өчпөсүн деген ак ниет менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Сиздин депутат телепрограммасы дал ушул күнү, дал ушул саатта түз эфирде сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Дагы эске салып кетүүчү нерсе, биздин программабызды АКШнын Улуттук демократиялык институту демөөрчү кылды. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.